Саламатсыздарбы? Видео сабактар Аян окуу борбору каналынын катталуучулары, мугалимдер, окуучулар, студенттер жана ошондой эле санариптке кызыккан замандаштар. Сиздер менен кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Кайрадан амандашып турганыма кубанычтамын. Сиздер менен бүгүн Word программасында иштөө боюнча сабак өтмөкчүбүз. Алгач Word'ду ишкече кирели. Мында Word 2016 менде. Word'ду сүрөт тартып, схема кантип сызабыз. Ошол боюнча болмокчу. Алгач баракты ача алдык. Мына бизге альбомдун барагындай актай барак. Эми биз ушул жерге фигуралардын жардамында сүрөт тарталы. Ал үчүн биз вставка вкладкасына киребиз. Вставка бул жерден фигура бизге мындай фигураларды көрсөтөт. Жанындагы стрелканы бассак, биз кааласак мындай полотно катмар ача алсак да болот. Вставка фигурадан биз мисал үчүн күн, андан кийин күн бизде көк түстө болуп калды. Бул жерден заливка фигура же болбосо бул жерден өзүнөн тандасак да болот. Заливкадан биз сары түскө бойлу, кааласак бул жерден контурун дагы алмаштырсак болот, контурун дагы сарыга бойлу. Мына бизде күн тартылды. Эми булуттар, вставка. Азыр биз өзүндө бар фигуралар менен тартып туралы. Булут. Мынакей. Булутту биз бир аз көбүчүрөөк кылайлы. Мына булут. Күндү булут каптап турат. Ошондой эле бул жерден жамгыр. Вставка. Фигура бул жерден жамгырга окшош фигура бар бекен. Жамгырга окшош фигура жок болсо, биз бул жерде, мына жерде ийри сызыкты алабыз дагы өзүбүз мындай тартып койсок болот. Мынакей. Эми ушул мен өтө жакшы тарта албайм. Мынакей тамчыларды мынтип коюп койсок болот. Биз баягы пейнтте тарткандай эле, ручка сыяктуу эле өзүбүз тартып алдык. Кааласак мында цветин өзгөртүп койсок болот. Түсүн, размерин кичирейтип койсок болот. Мынтип багытын айландырып койсок болот, өзгөртүп. Мынакей. Биз ушинтип фигуралардын жана бул жердеги ийри сызыктын жардамында сүрөт тартып алдык өзүбүз. Эми бул сүрөттү жылдырсак өз-өзүнчө болуп калды. Биз ушул бардык сүрөттү бир группага бириктиришибиз керек. Ал үчүн сүрөттү белгилеп, shift'ти басып, кийинки сүрөттү белгилеп, мынакей ар бир сүрөттү белгилесек, мына жалпы биригет. Жалпы белгиленет. Эми мыштын оң жагын басып, группировать и сгруппировать. Мына эми кармасак, баары бир сүрөт болуп кыймылдайт. Бул эми биз дагы бир сүрөт тартып көрөлү. Кийинки сүрөтүбүз вставка. Биз гүл сатам деген жарнама берип көрөлү. Бул жерден биз жашнакай бир фигураны тандап алайлы. Мына жерде листочконы тандап алдым. Бул жерден текст жазсак болот. Мисал үчүн жарнаманы бир аз жазууну бир аз чоңойтуп коебуз. Бул жерден шрифт тандасак, шрифттин түрүн өзгөртсөк болот. Өзгөрттүк.
кааласак бул фигуранын төсүндагы главная бул жерден өзгөртүп алсак болот. Шрифтти биз сары менен жаздыралы. И фигураны бул заливка аркылуу түсүн өзгөртүп алсак болот. Жарнама. Эми биз гүлдүн сүрөтүн тартышыбыз керек. Карлев ставка, фигуры бул жерден тандайбыз. Муштан сол жагын басып, кое бербестен сүрөтүбүздү тартабыз. Бул жерден контур, фигуранын эффектин рельеф берсек болот, подсветка берсек болот. Мынакей гүлүбүз. Ставка. Эми гүлдүн сапчаларын тартабыз. Жана жалбырактарын тартып, андай. Ошондой эле боеп коебуз. Жашыл. Ошентип биз гүлдү тартып алдык. Эми төмөн жакка биз кайра ставка, фигура, кандай гүл жөнүндө маалымат берели. Бул жерден мына фигураны тандап алайын. Фигураны түсүн өзгөртсөк болот. Сен өзүнүн көргөзүп түштүрсүн. Мындай. Ошондой эле баасы, шрифттин чоңдугун тандайбыз. Шрифттин түрүн тандайбыз. Түсүн да өзгөртүп койсок болот. Мисалы үчүн баасы, бул жерден фигура, фигура, баасы 100 сом деп жазып койдук. Албетте гүлдүн сүрөтүн мыкты тартсаңыздар болот. Бир аз машыктырсаңыздар болду. Өтө эле чоң болуп кетти. Мынакей баасы 100 сом. Биз кадимки пейнтте тарткандай эле сүрөт тартып, вордто иштесек болот. Кийинки кадамыбыз эми схемаларды кантип түзөбүз. Азыр бул группировка кылбадык. Мынакей азыр биздин карасаңыздар жарнамабыз өзүнчө, гүлүбүз өзүнчө, гүлдүн дагы өзүнчө, баары өзүнчө. Фигура болуп жылып атат өзүнчө, башка. Эми жанакындай эле группировка кылып койсок болот. Баарын бириктирип койсок болот. Shift'e басып, ар бир фигураны кармасак, группировка кылыш үчүн мына жалпы белгиленет. Мыштын оң жагын басып, ачып кеттим.
мыштын оң жагын басып группировать. Мынакей азыр эми мына жалпы бир сүрөт болуп чыгып калды. Кийинки кадамыбыз схема түзүү. Word'да эле. Сизге кайрадан эле фигураларды жардамга чакырабыз. Фигуралардын жардамында түзөбүз. Ставка, фигура. Мисалы үчүн биз Smart Art'ын жардамында түзүп көрөлү. Smart Art. Бул жерден Smart Art түрүн сунуштайт бизге. Список, процесс, цикл, иерархия, связь, матрица, пирамида, рисунок. Биз списокты алайлы. Список мына жерден түрүн тандасаңыз болот. Кааласаңыз бул жерден мынакей жакпай калса бул жерден изменить цвет деп тандалсаңыз болот. Кааласаңыз главныйга барып ар бирине өзүнчө бул жерден заливка берсеңиз да болот. Кааласаңыз кошуп алсаңыз болот. Мыштын оң жагын басып, бул жерден изменить фигуру деп өзгөртүп алсаңыз болот, же болбосо добавить фигуру дегенди мынакей өзгөртүп алсаңыз болот. Бул жерге сүрөт коюп койсоңуз болот. Же болбосо текст жазабыз азыр. Текст жазуу үчүн кааласаңыз бул жерде басып туруп текст жазсаңыз болот, же болбосо мына стрелканы бассаңыз бул жактан текст чыгат. Текст биринчи мамлекет, жогорку кеңеш, массалык маалымат каражаттары, билим берүүнү жазайын. Ушинтип билим берүү, жогорку окуу жайлары, атайын орто окуу жайлары, кийинкиси билим берүүдө мектептер, негизги билим берүүчү, орто билим берүүчү жана башталгыч. Ушул сыяктуу кылып өзгөртүп алсаңыздар болот. Мен жазып бүттүм. Бул жерде X'ти басып эле жаап койсок болот. Бизден мына башкача болуп калыптыр. Буну өчүрүш үчүн кайра эле мыштын оң жагын басып, удалить дегенди басып коесуздар. Эми бизге мындай тик бурчтук жакпай калды. Мыштын оң жагын басып, изменить фигуру десеңиздер, мына жерде фигуралардын түрүн сунуштайт. Биз өзгөртүп коебуз. Изменить фигуры. Алгинтин ар кандай кылып койсоңуздар болот, өзүңүздөрдүн вкусуңуздарга карап өзгөртүп коесуздар. Ошол сыяктуу бул Smart Art менен түздүк. Эми өзүбүз фигуралардын жардамында кантип түзөбүз? Ал үчүн кайра ставка, фигура. Бизге тик бурчтук керек. Тик бурчтукту тандап, мыштан сол жагын басып туруп тартабыз. Фигуранын түсүн өзгөртсөк болот. Же болбосо фигуранын ичине сүрөт койсок болот. Фигуранын түсүн өзгөрттүк. Фигурага жазсак болот, же болбосо башка жазып алып, мисалы үчүн мугалим деген сөз жаздык дагы. Бул ушул мына фигура, мугалим деген сөз ушул фигурада жазылыш керек. Басып бул жерден формат, переместить назад тандап коебуз. Же болбосо обтекание текстом, за текстом деген тандап коебуз. Мына мугалим деген сөзүбүз фигуранын ичинде жазылып калды.
Эми мындай кеткен мугалим жогорку билимдүү, бакалавр, орто билимдүү деп кетиш керек. Кайра эле ставка, фигура, бул жерде стрелкаларды алабыз биз. Мына стрелка. Мугалим дегенди ортуракка жылдырып коелу. Стрелканы да жылдырабыз. Жогорку билимдүү, кайра ставка, фигура, дагы бир стрелка тандайбыз, дагы 2 стрелка тандайбыз. Төмөн жакты караган. Калсак бул стрелкалардын да түсүн өзгөртүп койсок болот. Копировать этип алсак да болот. Кийинки мугалимдерди жазыш үчүн калсак бул фигураларды мына жерден эффектин өзгөртүп алсак болот. Кийинкиси ставка, фигуралды тандап алабыз. Дагы бир мисалы үчүн мугалимдердин орто билимдүү, жогорку билимдүү жана атайын бакалавр деп жазышыбыз керек. Биз каалаган фигураны тандап алсак болот бул жерден. Мисалы үчүн кайраак көрүнүш үчүн муну тандап алайын. Бул жерге жогорку билимдүү копия кылып алсак болот. Стрелканы копия кылып алыпмын. Азыр бул ушул фигураны копия кылып алайын. Мына жерде бирөөсү ашча кетиптир. Стрелканы өзгөртүп коеюн бул жерге. Жогорку билимдүү, бакалавр, атайын орто билимдүү. Бизге кааласак бул фигураларга дагы түсүн өзгөртүп койсок болот. Заливка менен кааласаңыздар өзгөртпөсөңүздөр да болот. Эми бул жанакындай эле ар бирин белгилеп алып, группировка кылып койсок болот. Shift'ти басып туруп, мыштын оң жагын бассак, жалпы белгиленет. Мындай ушул фигуралардын баары. Андан кийин мыштын оң жагын басып, группировать и сгруппировать. Жалпы болду. Эми бул кайра эле обтекание текстом и за текстом дегенди тандап коюшубуз керек. Мыштын оң жагын басып, бул жерден добавить текст деген тандап, мугалим деп жазып коебуз. Жакшынакай эле татынакай сүрөт пайда болду. Кааласаңыздар жалпы жылдырасыздар, кааласаңыздар группировкадан чыгарып өзүңүзчө жылдырсаңыздар да болот. Ошентип ордон сүрөт тартсак болот. Бир эле фигуралардын жардамында эмес, өзүбүз пейнтти тарткандай эле сүрөттү да тартабыз. Ал үчүн кайра эле фигура,
кайра кайталап кетейин. Бул жердеги мына ийри сызык. Мындай. Сүрөт тартсаңыздар болот.